11-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда алгачкы жолу жасалган боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктады. 10-июнда Саламаттык сактоо министрлиги 8-9 саатка созулган операция Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жасалганын билдирди. Ага министр Алымкадыр Бейшеналиев баштаган Кыргыз-Түрк дарыгерлери катышты. Операциянын жыйынтыгы биз үчүн канааттандырарлык болду. Донордук боор трансплантациядан кийин дароо иштей баштады. Бул бейтаптын андан ары сакайып кетиши үчүн жакшы жышан, деди министр. Бейшеналиев операция жана ага байланыштуу чыгымдар толугу менен президенттик фонддон каржыланып, бардык муктаждар үчүн жеткиликтүү болот деп белгиледи. Анын эсеби боюнча бир бейтап үчүн $25-50 миң тегерегинде каражат сарпталат. Министрликтин маалыматына ылайык өлкөдө 17 миң адам боор оорусу менен жабыркайт. Ал эми органдарды трансплантациялоо программасы үчүн президенттик фонддон $1 миллион бөлүнгөн. Өткөн жылы өлкөдө алгачкы жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Бүгүнкү күндө 55 киши бөйрөгүнө операция жасатса, анын 15и бекер жасалган. Уран калдыгын ташыган жүк ташуучу унаа кабылган кырсыкты атайын комиссия иликтейт. Бул тууралуу Азаттык аталган министрликтин басма сөз кызматына таянып жазды. Кырсык 1-июнда Миңкуш айылындагы Туюк суу уран калдыгын сактоочу жайда болгон. Туюк суудагы уран калдыктарын дальний сактоо жайына ташуу иштери өткөн жылдын август айында башталган. Аны Орусиялык Росатом ишканасы ишке ашырууда. Буга чейин Миңкуштун айрым тургундары уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген. Үстүбүздөгү жылдын май айынын аягында Жогорку Кеңеш уран казууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырган. Ош базардын соодагерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Кечээ ушундай эле талап менен Дордой Моторс базарынын соодагерлери акция уюштурушкан. Кийин салык кызматы аталган базардагы көпчүлүк соодагерлер 0,1% чен менен салыктын жөнөкөйлөтүлгөн системасына өткөнүн кабарлаган. 6-июнда президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугуп кассалык көзөмөл машинасы, эсеп фактурасы жана электрондук коштомо кагазды киргизүү маселесин талкуулаган. Анда коштомо кагаз колдонбогондорго салынчу айып 2025 жылдын 1-январына чейин жылдырылганы белгилүү болгон. Бул маселе өткөн жылы да көтөрүлүп, бир нече ири базардын соодагерлери митингге чыккан. Анда алар патент системасын калтырууну талап кылышкан. Чүйдө айылдашын мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген тургун кармалда. Окуя 10-июнда болгон. Анда 56 жаштагы тургун саат 7:00 чамасында 50 жаштагы айылдашынын үйүнө келген. Экөө тең мас абалда болуп мушташа кеткен. Тургун үйүнө келген айылдашын даракка байлап, денесине зыян келтирген. Анын кесепетинен 56 жаштагы тургун каза болуп калган. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Териштирүү иштери уланууда. Камбар ата 1Гсин куруу боюнча координациялык донордук комитет түзүлдү. Комитеттин курамына Дүйнөлүк банк, ОПЕК фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана башкалар кирди. Минкаптан комитеттин эшиги ачык жана каалоочулар кире алышаарын белгилешти. Форумдун негизги темасы Кыргызстандагы эң маанилүү энергетикалык долбоорлордун бири Камбар ата 1Гсин куруу маселеси болду. Маалыматка ылайык иш-чарага 200дөн ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилери, Борбордук Азия, Европа, Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн келген өкүлдөр жана жеке инвесторлор катышышты. Форумда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров эл аралык уюмдарды жана инвесторлорду энергетика тармагында, өзгөчө Камбар ата 1Гсин курууда долбоорун биргелешип ишке ашырууга чакырды. Камбар ата 1Гси мөңгүлөрдүн башатында жайгашкан. Станциянын эффективдүү иштеши токтогул суу сактагычына сууну топтоого, сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. ГЭСти куруу долбоору өлкө үчүн да, Борбордук Азия чөлкөмү үчүн да кеңири экономикалык, экологиялык, социалдык пайдаларды жана перспективаларды камтыйт. Долбоор Кыргызстанды жана Борбордук Азияны эң арзан баада таза энергия менен камсыздайт, деди Жапаров.